Саламатсыңар балдар. Бүгін кезектегі сабағыбыз мекен таануу сабагы. Бул сабакта Нарын шаары менен таанышабыз. Кыргызстандын Нарын облусу боюнча кеп кылабыз. Нарын шаары Нарын облусунун маданий жана экономикалык борбору. Ал Нарын дарыясынын өрөөнүндө, тоо этегинде жайгашкан. Шаар чакан аскердик чептин ордуна 1867-жылы түптөлгөн. Шаардын халкы 40 000 адам. Нарын облусу жаратылыш шарттары катаал тоолуу регион. Бул жердин кышы узак, суук жана жайы кыска, жылуу. Үшүк жай айларында да жүрүп калат. Облустун аймагы бийик тоолуу болгондуктан мал чарбачылыгы негизги орунду ээлейт. Эл кой, жылкы, топоз өстүрүшөт. Нарын облусу пайдалуу кендерге, темир рудасына, алтынга, кара тузга бай. Курулуш материалдарынан чопо, кум, мрамор көп. Нарын облусунун бай тарыхы бар. Нарын тоолору көптөгөн тарыхый эстеликтерди сактап турат. Кошой Коргон шаар чалдыбары, Ташрабад кербен сарайы, Шырдакбек кичеби. Бул эстеликтер ушул жерден кербен жолу өткөн мезгил жөнүндө эскертет. Бул сүрөттөгү Күрүпсай кээси, Нарын дарыясында. Кочкор кыштагы 1928-жылы түзүлгөн. Бул жерде уяң жүндүү кой өстүрүлөт. Кыштак кооз шырдактарды жана аларды жасаган мыкты уздары менен белгилүү. Кочкор айылы өз аталышына кандай чейи болгондугу жөнүндө көптөгөн уламыштар бар. Андай эмесе силер менен биргеликте уксак, Качкар, уламыш. Алардын ичинен эң кызыктуусу билимдүү кедей жигит жөнүндө. Ал жолоочулап келатып хандыкына токтойт. Хандын аябагандай сулуу кызы болот. Көптөгөн жигиттер ага жетүүгө аракеттенишет, бирок натыйжа чыкпайт. Алиги жигит кызды көрөрү менен жактырып калат да, кызына үйлөнүүгө атасынан уруксат сурайт. Хан жигитке күлүп ага 10 жыл төө кайтарууну сунуштайт. Эгерде ушул мезгилде төөлөрдүн санын 100 эсе көбөйтө алса, гана кызына үйлөнө аларын айтат. Жигит кызга ашык болуп калгандыктан хандын шартына макул болот. Биринчи кыш абдан суук болот, күн тутулат. Катуу бороон төө кайтарган жигиттин көзүн ачырбайт. Жигит асманды карап акыркы күчүн үрөп, Качкар, Качкар деп кыйкырат. Жаратылыш шаанын кыйкырыгын угуп боору ооруйт. Шамал басаңдап кар токтойт. Ошол күндөн тартып Кочкордо кар өтө сейрек жаайт. Жигиттин иши оңолуп, төөнүн саны көбөйөт. Ошентип ал хандын кызына үйлөнөт. Кийин бактылуу болуп, уулу мыкты жоокер чыгат. Тапшырма балдар. Нарын облусу жөнүндө ооз-эки аңгеме түзгүлө. Табияты, өнөр жайы, айыл чарбасы боюнча аңгеме түзүп көргүлө.